Көптен бері көршілекпіз видеоблогтан. Бүгін дағы бір Германияның шарында, Düsseldorf деген шарына жүрөбүз. Артыбызда сонун вид. Жана жанында кыргыздын дагы бір акылдуу, сулуу кызы медицина тармагында окуп аткан Бурлай менен ошол медицинадагы, Германиядагы медицина тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Бүгін ошол Германияда кимде ким окугусу келсе, же болбосо тааныштары, туугандары болсо, окугусу келсе, ушул маалымат абдан маанилүү болот деп ишенем. Ошол, анда кеттик. Бурлай, кандайсың ан? Жакшы, өзүң кандай? Бизде бир микрофон, ошон үчүн бүгүн алып берип, ушундай сүйлөшүп турабыз. Өзүң жөнүндө айтып берсең, кантип Германияга окууга тапшырып калдың? Деги эле кыйынчылыктар, башынан айтып бере бер. Биринчи өзүң жөнүндө кыскача айтып, анан Германияга кантип окууга тапшырса болот, ошол боюнча айтып бере бер. Окей. Саламатсыздарбы да бир жолу. Атым Бурлай Жусупбек кызы. Кыргызстандын Жалал Абад областынын Чыткал районунда төрөлгөм. Германияда 4 жыл болуп калды келгениме. Азыркы учурда ушу Düsseldorf шаарында Heinrich Heine деген университетте 4-курстун медицина факультетинин студентимин. Дагы мен айтып берейин. Жакшы. Окуп атсың, 4-курс. Ошол медицинага тапшыруу негизи эле Кыргызстанда туруп алып тапшыруу өтө кыйын да. Мен көп эле тааныштар сурашат, кантип медицина тапшырса болот, кандай жолдору бар, айтып берчи. Ушул баламды окутам, кызымды окутам, же болбосо мен өзүм окуйт элем деген карындаш инелерибиз бар да. Ошолорго бир эме кылалы, бир ситуация алалы. Мектепте 11-классты бүттү. 11-классты бүткөн бала абитуриент. Ушул Германия окууга тапшыргысы келип атат. Кандай кадамдарды аткарыш керек? Эмне кылыш керек? Мен өзүмдүн биринчи өзүмөн бүткөн нерсени айтып берейин. Неге Германия, неге медицина болуп калды, Окей, айтып берсиң. Негизи бул жакта мен ошол мектеп учурунда келип кеткенбиз. Германия, Европа өлкөлөрүнө. Ошондо Германияда келип, анан ошондо бирөө айткан, биякта медицина жакшы депчи, ошондон билет болчумун. Анан кайра кеттим Кыргызстанга, ошол проект бар болчу, ошол менен проектти аткарып Амстердамда кайра кеткенбиз. Андан кийин ошол 1-классты бүтүп атканда сурангам, мага ошол жактан таанышыңар барбы, агайданчы Германияда ошол жакка окугум келет медицина деп, анан жок деп айткан. Андан кийин окей деп, анан Кыргызстанда калып калдым мен. 1 жыл окудум ошол жакта, КГМда. Андан кийин бирок ошондо да байкадым, ошол Кыргызстандагы эмеси мага жаккан жок да, системасы. Эмнеси жаккан жок, ушул Кыргызстанда окудум. Сен эмеде окудуң, Бишкектеги бир медициналык окуу жайда окудуң, эмнеси жаккан жок? Мен баягы private school, мындай частная школада окуган үчүн ал жактагы адамдардын, эжекелердин мамилеси бизге болгон мамилеси башкача болчу. Аларды өзүбүздү бир индивид катары көрчүбүз да. Анан тияка барганда, КГМ барганда ал жактагы агайлар бизге мындай адам катары көбүнчө ооба ушундай болот, бирок мындай көбүнчө мындай урушуп, же биздин права өзүбүздүн укугубузду тебелеп, ушинтип да мага жакчырмай ал нерсечи. Анан кийин сабактар өткөндө дагы мындай көбүнчө баягы билесиң да, коррупция болот. Медицинада коррупция болот, андан кийин биздин келечектеги врачтарыбыз кандай болот, ошол нерселерди ойлонуп турду, анан жок деп окуй албайм деп айттым апамдарга барып. Мен кетем дедим Германияга. Ой, кетсең кетер деп коюштулар деле, чыккан жок. Финансы жардам беребиз, калган өзүң кыл деп койду, анан ошо. Анан эмне кылдың? Үйүңдөгүлөр айтты, кетсең кете бер дедиң. Өз тагдырың өз колуңда дептир да. Дальше кандай кадамдар кылдың? Анан кийин өзүм интернеттен эле карап баштадым, каяктан эмне кылыш керек,
кандай документ керек деп эле ушинтип баштап параллельно университетке барып аттым. Андан кийин немис тилине курсуна барып аттым. Кошумчачы. Бунда 2 сааттан окуп, анан виза бул деп анан эме бир программа тандаш керек болчу бияка келиш үчүн. Ар кандай программа болот эмеспи? Ошондо айтып койсоң. Ошондо айтып койсоң, мисалы Германияга түз эле медицинага Кыргызстандан туруп алып келиш кыйын экен, айтканга караганда. Анан кандай бир программалар менен келиш керек? Ошол программалар менен келипсиң, ошол кандай программа менен келип, анан кийин медицинага окудуң? Бияка мен баягы батыраак болуш үчүн баягы тил курсу менен келгем. Ал курс менен көбүнчө келе бербейт деп ойлойм. Кыргызстан себеби ал жакта расходторуң өзүң, чыгашаларың өзүң төлөшүң керек болуп калат. Ошол шпрах курс болуп, анан 6 айлык курска жазылдым. Келдим бияка, окудум, аябай интенсивный болчу. Анан билем дагы эметип баштады. Ошо 6 айдын ичинде мен ошол языкты окуп, немис тилин окуп, анан университетке тапшырып калышым керек экен да, мындай. Алар деле билбейт да, бул жакта система кандай, канча жол тапшырыш керек, тапшыра аласың бир жылда, мисалы университетке, ал дагы бар да. Алар эмек алган эмес да. Ошентип языкты окудум. Бирок ар кандай башка деле программа, оңойрак программалар бар. Аларды сен айткан болуш керек билбейм, бирок Alper, FSJ, Ausbildung дагы эмне бар. BFT дегендер болушу мүмкүн да, алар мындай көп деле акчаны талап кылбаган программалар деп койсок болот, ошентсеңер болот, батыраак болуш үчүн. Себеби эмнеге батыраак? Ал жак только ошол келгенден кийин бир гана ошол язык окуганга фокус болот да. Ошондуктан батыраак болот дагы. Бирок эметсеңер дагы жакшы болот, менин оюмча. Alper менен келсе деле жакшы болуш керек деп ойлойм, себеби ал жакта культураны батыраак үйрөнөсүң, немис үй менен жашап, билбейм. Сен Кыргызстандан тилди үйрөнүп келдиң, анан 6 ай бул жакта окудуң, Ошондон кийин 6 айдан кийин тапшыра алдыңбы медицинага? Кайсыл уровень керек болду? Кайсыл сертификат мисалы? Тапшырып көрдүм, бирок ал жакта убакта мен эме тил курсун толук бүтө элек болчум да. Бүткөн болчум, бирок сертификат тапшырыш керек да, бул жак тестав деген сыяктуучу. Анан кийин университетке тапшырып көрдүм. Бул жакта 2 жолу тапшырат эмеспи? Мисалы 2 жолу тапшырылат да. Кышында жазгы семестр үчүн, жайында кышкы семестр үчүн тапшырса болот. Мен анан деген зомаз эмести, летний семестрге тапшырдым. Бирок көп деле университеттер жок экен ал жакта. Бирөкөн тапшырып көрдүм, анан болбойт деп кошту. Именно ушу медицина тапшырыш үчүн аябай кыйын да, немистердин өздөрү дагы көп жылдан бери күтүшөт, бул бир мест алыш үчүнчү. Мен өзүм деле досум бар, ошол 7 жыл күтүп анан университетке кирген да. Анан бирок бүлүккө кап мындай повезло деп коет го. Сразу кирип кеттим да, анан балаларым деле жакшы болчу. Ошо. Жакшы. Жооп берип келатасың, мен да жооп берилбей калган нерселер дагы кайталап сурап турам. Себеби университетке кирип чындап кириш өтө кыйын экен. Анан мисалы бир эле ошондо Deutsch тестов сертификат курс менен эле сен университетке тапшырдыңбы же андан сырткары кайсы документтер керек болду университетке тапшырыш үчүн? Жок, албетте жок, андай эмес. Бирок студент коллег дагы же болсо прямо эле тапшырыла омышкастага. Окей. Кыргызстанда окуп келип тапшырдың. Мен да бул жакта документ бар, ошону карап айтсам болот эле, бирок жаттап эле калдым уже бул немелерди. Ладно. Кыргызстандан 11-класс дайыма башкаларды айтып кетип, бул жак бизде 11 класс окуйбуз, бул жакта 12-13 класс окушат мектепте. Ошону теңдеш үчүн биз теңдеш керек бизде университетке тапшырыш үчүнчү. Анан деген аны 2 жол менен мындай теңдешсек болот. Биринчиси Кыргызстан 11-класстан кийин кайсыл факультетте Германияда окугуң келсе, ошол факультетте 2 семестр окуш керек болосуң эмеде Кыргызстандачы. Анан же болбосо ошол 11-класстан бияка келип
немис тилин үйрөнүп анан штудент коллегге тапшырыш керек. Штудент коллег деген ошол 11 классты 12 класска теңдеш үчүн да бир подкурс сыяктуу бир неме да. Анын да ар кандай мындай эмелер болот. Бөлүктөр болот. М-курс, мисалы М-курс деген бул медицина, психология, ошол баягы натурвissenschaftын баягы science деп коет, эмне болот? Тагылимдер. Тагылимдер. Ошол эме факультеттерге атайын болгон бир курс болот. Ар кандай болот. Гуманитарныйга тапшыргысы келсе, ошол тармакка тапшырыш керек студент коллегде. Ал студент коллегде айта кетчү нерсе, виза берилгенде студент коллег үчүн. Ошо биз жаман жагы бар да, ал учурда мындай официалдуу түрдө иштесе болбойт. Шпрах курсда да ошондой, тил курсунда да ошондой. Иштесең болбойт да. Анан баягы Алпер, же Ауспулдун, же ФСЖда иштесе болот да. Анан документтерди айтайын. Документтер негизгиси жаттап калгам уже. Эң негизгиси. Айта. Мен не күлүп атасың? Күлмөйлү. Просто бурлай көптөгөн уже YouTube каналдарга чыгып, Кыргызстанда белгилүү деген сайттарга интервью берип уже жаттап калдым деп атат. Ошондуктан мен мен айтып атам аны. Ошону айтышты да унутуп калыпмын. Ошондуктан жаттап калдым деп айтты. Ошо волонтерлен да. Эмнеге мондай себеп? Мен ар жакка чыгарам да, анан себеп деген мен тапшырып атканда информация жок болчу да. Ал убакта өзүм баардыгын издеп, интернеттен 2 айым кеткен ушул баардык информацияны издеш үчүнчү. Анан себеп деген бул жакка тапшырган эч кимде жок болчу экен, же тааныбаймынбы, билбейм. Анан ошого айта берем, азыр канча интервью алам десе ошолорго бере берем да. Себеби мүмкүн ошол информацияны издеп жүргөн биздин Кыргызстандагы студент окуучуларга пайдасы болот деп ойлойм. Сонун информацияларды мен кечегенде сенин сторисиңен көрүп калдым. $400 маалымат информация дедиң, а? Ошону эмне сатып алдың беле? Медицинага окуш үчүн атайын. Азыр болсо 400 евролук информацияны бөлүшүп атасың бизге? Ооба, туура айтасың, 400 евролук долларлык информациялар. Булар себеби ушул информацияны алыш үчүн мен бир агентствага кайрылгам да. Анан ошолор айтышкан кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Анда такыр информациям жок болчу. Интернетте карасаң мындай неме болчу, өбөлүк болчу мындай. Детальный жок болчу да. Анан ошолор айтып беришкен, бирок алар деле көп эме өздөрү деле билбейт экен да. Эме десемчи баарын эле өзүм кылган акырындачы. Кыргызстандагылар. Анан ошого $400 бергем ушул эле информацияларга. Окей, жакшы. Айтыр. Документтерге. Эң негизгиси бул жакта айта кетчү нерсе, Германияда университетте окуган бекерде эле айтсам болот. Ошол үчүн мен Германияны тандаган. Бул жакта семестр байтрхак деп коет. Ошол 6 ай бир семестрга взнос төлөйсүң да. Андан тышкаркы эме төлөбөйсүң эч нерсе. Мисалы контракт жок да бул жакта. Немис тилин билиш керек анын үчүн. Немис тилин деген бул университетке тапшырыш үчүн эң чоң бир эме фаусетсиңдай талап. Айтыр, сон. Анан ошо талап болгон үчүн аны эң биринчи чечүүчү маселе ошо тил деп ойлойм. Көп университеттер C1 деген уровень менен ошол деңгээлдеги сертификат менен алышат. Андан кийин экинчиси бул эгер медицинага, именно медицина тапшырам десеңер, анда аттестаттагы балар аябай маанилүү. Жакта 1,0 же 0,1 ушундай 0,1 эмес 0,9 100,9 ошондой аябай эң жакшы баалар да. Ошого жетиш. Бул эми буну бирок конвертация кылышат бул жактачы. Себеби бул жактын балл системасы башка, Кыргызстандыкы башка да. Ошону конвертация кылганда баардыгы 5 болсо 1,1 неле? 1 бөлүк 1,0 эле. Бул жакта 1,1 1,2 болуп кетет го. Ошону айтып атам да. Андай нерсе жок да бизде. Окей. Анан ошо жакшыбы ошону? Ооба, көбүнчө ошондой, бирок кээ бир окуучулар болот экен 0,9 кылгандарчы. 0,9 кылгандар болот экен да, бирок алар эми саналуу эле. Ошо.
Анан кийин албетте мындай активист болсоңор, университетте деле же окуп аткандагы баягы мектепте дагы активист болгон жакшы. Мен толтура мондай сертификаттарым бар болчу, ошонун баарын которуп анан эмне билесиң? Жакшы. Анан ошолорду которуп жөнөткөм, алар деле бир роль. Иде да ошолор. Ооба. Албетте ойнойт, алардын ролу дагы чоң да. Медицина тармагында болуш керекпи? Ошол алып аткан сертификаттарың медицина тармагында болуш керекпи же андай эмес беле? Эжем адашып келип алды азыр. Не дедиң, мен укпай калдым сураdım. Окей, түшүндүм. Сен айтып кеттиң жаңы эле. Ошол мектепте алган сертификаттар, дипломдор ар кандай. Ошолор дагы Германияда окууга өткөнгө жардам берет. Аларды сен перевод кылып котортушуң керек. Алар да карайт дедиң. Ошол дейм, медицина тармагына тиешелүү болуш керекпи же боло береби? Жок, мектепте окуп атканда андай нерсе жок да, именно медицина болушу керек эмес да, ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы мен Химия, биология, мисалы, олимпиада. Ооба, ошолор болушу мүмкүн. Же болбосо, мисалы, сүрөт тарткандан алган болчумун, ошол болушу мүмкүн. Же комуз чечкеним үчүн ансамбльде ошол болушу мүмкүн. Же волейбол ойногондо ошондой болушу мүмкүн да, жечи. Таланттуу кесип Ошолор болушу мүмкүн. Андан сырткары ошол мындай волонтер эме кылганда жакшы да, волонтер ыктыярчыл, ошолор дагы жакшы аябай бул жакта. Андан кийин дагы бир жакшы нерсе, эгер медицина тармагында мындай практика кылсаңар, ошолор өзүңөрдүн эгер балыңар жакшыраак эмес болуп калса, ошону жакшыраак кылганга аракет мындай кылыш керек да. Пункт кошулат, мындай бал кошулат. Негизгилери ушулар эле, мындай баа менен ошо тил сертификат керек да. Ооба.